Ассаламу алейкум, урматтуу шаар тургундары, урматтуу достор. Бишкек шаарында парковка и автостоянка деп бир мекеме ачылган. Бул мекеме ушул парковкаларды 14 парковка, 18 парковка, 14 стоянканы бүгүнкү күндө өздөрүнүн карамагына алып иштетип атышат. Анын бири мен азыр мына Чүй менен Киевский көчөсүнүн ортосундагы Исановадагы жайгашкан бир тараптуу парковка жанында турам. Ушул жерден бир таң калган жагдайга күбө болуп атабыз да. Мына караңыздар, бул жерде платный парковканын знагы турат. Анан бул жерде парковканын знагы турат. Анан мына жерге ответственность албай атышат да. Эгерде машинаны чийип же бирөө жөөлөп кете турган болсо, бул мекеме жоопкерчиликти албайбыз деп жазып атат шитке. Анан монтип 25 сомдон акы алып атышат да. Эми бул Бишкек парковка жана стоянканын ишмердүүлүгү жөнүндө абдан акыркы учурларда кызыгып атам. Анткени бул майда бирок өтө эбегейсиз чоң акча түшө турган тармак катары билебиз ушул парковка стоянкалардан. Анан бир топ мыйзам бузган жагдайлар чыгып атышат. Мисалы, бул мекеме менен жеке менчик компаниянын ортосунда эч кандай бир мындай укуктук нормада статустары бирдей да. Бирок платный башка жердеги парковкалар эгерде жөөлөп кете турган болсо, жоопкерчиликти өздөрү алып, машинанын чийип кеткен расходторун баарысын төлөп бергенге кепилдик берип атышат. Бирок Бишкек шаардын мэриясынын астындагы мекеме жоопкерчиликти албайбыз деп атат. Анан бир топ бир эле жагдай булчу. Анан азыр мыйзам бузган бир топ маселелер бар экен. Мен мына акыркы учурларда убактым болбой бул тармакка жакшы көңүл бура албай атам. Бирок сөзсүз түрдө мен сиздерге айтайын, буюрса чыныгы ишмердүүлүктөрүн ачып беребиз. Ийгиликтөө кылып чыгарабыз буюрса убактысы келгенде. Агай, азыр салам алейкум. Сизге бир эме да суроо. Албетте сиздердин жумушуңуздар оор, түшүнүп атам, суук. Сиздерге мэрия айлык бербейби? Айлык жок, бекер иштеп атасыздарбы ошондо? Пока биз 200 сомго иште, өзүбүз бар. Андан башка эме жок. План аткарып беребиз, андан башка эме жок. Күнүнө примерно канча план төлөйсүздөр? 1000 сом. 1000 сом, э? Ушул жерде мына Исанова Чүй көчөсү, Чүйдөгү. Болду, анан ичине акча коюп. Сиздерге ашабы негизи? Жок. Сиздерге ашабы? 200 сом. Достор, аябай мындай суук экен, üşүп атам. Анан мына көрдүңүздөр да, ушул факт. Эгер мамлекет эмес, жеке мен мисалы бир ишмердүүлүк жүргүзө турган болсом, ар бир кызматкерге ортосунда келишим түзүп, налогун төлөп, сот фондун төлөп, ушундай бир мамлекеттик чыгымдардын баарысын ишке ашырып, частный компания, жеке менчик компания ачып мен иштетип атсам, ошондой кылам. Бирок мэрия эч кандай бул кишилерден налог жанагындай бир эмгек келишимине түзүп, буларга айлык чыгарып, анан определенный бир касса жок. Мисалы, жөн эле азыр план толтурмай экен да. Мына план толтурган нерсе абдан мындай бир түшүнүксүз да. План толтуруу деген система мамлекеттик мекемеде болгондугу кандай? Бул мамлекеттин өзүнүн бир ишмердүүлүгүндө баары мыйзам нормаларынан чыкпашы керек. Бирок таң калып мен түшүнө албай атам да. План толтуруу деген система барбы гос органдарда?
план толтыруу деген бул кандай? Налоговыйдан такташыбыз керек экен. Анткени ар бир нерсе кассовый аппарат менен болот. Чек кассовый аппарат менен чыгып, анан официальный ал каттоодон өтүп, анан ошонун негизинде анан жанагы расходторун эмгек келишимин түзүп, ушундай иштеп кетиш керек эле да. Анан азыр абдан кызыктуу экен ушул план толтуруу деген түшүнүкчү. Ошол достор, эми азыр мен сиздерге ушул учка эле четин айтып атам. Кудайым буйруса бул теманы иликтейбиз, бул теманы казабыз, бул теманын аягына чыгабыз буйруса. Анткени абдан мындай шек жарата турган, абдан мындай бир мыйзамсыз шамал болуп атат да, мыйзамсыздыктын шамалы келип атат да азырчы. Ошон үчүн бул жеке менчик компанияны ачып мэрия, анан буларга арендага бердиби компанияга, жана мэриянын астындагы кандай келишимдер болду, бюджетке канча каражат түшүрдү, шаардын бюджетине деген суроолор абдан көп. Буйруса деталдуу түрдө буларды казып чыгыш керек экен. Анткени бул жакта чоң түшүнбөстүктөр, таң калыштуу жагдайлар бар экен да. Ошол достор, бар болгула. Буйруса бул компаниянын, мекеменин ишмердүүлүгүн алдыда дагы бир убактыбыз болгондо казабыз. Парковканын знагы турат. Анан бул жерде парковканын знагы турат. Анан мына жерге ответственность албай атышат да. Эгерде машинаны чийип же бирөө жөөлөп кете турган болсо, бул мекеме жоопкерчиликти албайбыз деп жазып атат шитке. Анан монтип 25 сомдон акы алып атышат да. Эми бул Бишкек парковка жана стоянканын ишмердүүлүгү жөнүндө абдан акыркы учурларда кызыгып атам. Анткени бул майда, бирок өтө эбегейсиз чоң акча түшө турган тармак катары билебиз ушул парковка стоянкалардан. Анан бир топ мыйзам бузган жагдайлар чыгып атышат. Мисалы, бул мекеме менен жеке менчик компаниянын ортосунда эч кандай бир мындай укуктук нормада статустары бирдей да. Бирок платный башка жердеги парковкалар эгерде жөөлөп кете турган болсо